Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге биогумусту биринчи жаңы баштагандар кантип сөл жыландан ажыратып алат, оңой жолун жана бир вариантын көрсөтүп атабыз. Азыр мынакей мына электин ичинде сөл жыландар турат, мынакей көрүнүп атабы. Мына сөл жыландар өткөн жок. Кичине майда шүйдөлөр өтүп кетет. Алар эч нерсе болбойт. Мына биогумус дагы 1 ай сакталат. Мынага окшогон кокондору чоңоюп чыкка чейин сактайбыз сөл жыланда. Ошол сакталуу 1 ай сакталуу немеде бул биогумус аралашып, составы дагы бирдей болуп, тегиз составы тегиз болуп калат. Мындай азоту бирдей, бул жагында азоту көбүрөөк, бул жагында кальций көбүрөөк, калий көбүрөөк болбой, тегиз аралашып, чала жергендерди дагы сөл жыландар мына чыккан кокондон чыккандар жеп коет. Ал эми мына отходту, бул өзү негизи отход деле эмес. Бул ошол чала жейилип калган. Анан биздин көңдөрүбүз бир аз нымдуулугу көбүрөөк экен, ошого өтпөй атат электенчи. Азыр биз сиздерге көрсөтүш үчүн эле ушул элек менен ээлеп атабыз. Өзү негизи сепаратор менен ээлейбиз. Буюрса сепаратор заказ берип койгонбуз. Сепаратор менен бир паста ээлеп койсо болот. Мынаны жаңы баштагандар биз ана мисал кылып көрсөткөн өткөнкү көң ошондой көңгө салып бересиздер. Даярдап койгонсуздар да. Мынаны 3 ай жеп бүттү. Жеп бүткөндө ээлеп аласыз. Мына сөл жыландарды ушул бойдон, мына ушул отходтору менен чала жейлген бойдон ошол көңгө барып салып койсуңар. Азыр мен бирок андай кылбайм. Биз мына көңдү дагы жедиришибиз керек. Сөл жыланын санын көбөйтүшүбүз керек. Ошондуктан мен бул жака кошом. Сиздер болсо жаңы көңгө кошосуздар кийин 3 айда. Мынакей мынтип кошуп коем, өздөрү кирип кетет. Кирип каалаган жерине барып кыкты жеп кете берет. Азыр эми ол жакты көрсөтүп коелу. Бул өзү негизи безотходный бизнес да. Будан отход чыкпайт. Анан бир жолу эле салынат. Акча, мисалы 10 миң салсаңыз, 10 миң салсаңыз, мисалы бир эле жолу саласыз. 10 миң кайра сала бербейсиз. Бир эле жолу 10 миң саласыз, ошол 10 миңиңиз көбөйө берет. Анан мына кыкты эмне үчүн көрсөтүп атам? Биз өткөндө наркы жагынан оюп, чабып, тетиги жерге жайып келе атабыз. Кийинки верми реакторду даярдап, верми реактор деп коет экен. Мынаны көрүп турасыздар. Свежий кык. Саман, чөп бар жок бар бул жерде. Аттын кыгы, койдун кыгы, малдын кыгы бардыгы бар. Ушуну эртерээк эскиртип, сөл жыландарга жей турган абалга келтириш үчүн мындай күнгө жайып, мынтип эртеге жамгыр жаса жамгыр да кала берет, күн тийсе күн тие берет. Тезирак жанагы составындагы баягы зыяндуу заттар учуп кетет. Мындай кардондорду биз алып келип койгонбуз. Мына реакторго салып жедиргенбиз бир сыйра. Эми ушул кардонду мыналарга дагы майдалап, суулап, тытып кошуп коебуз. Бул жаңы верми реактор. Ушул мындайынан мына жака чейин келет. Тетиги жолго чейин. Ал жерден жол калтырабыз. Нар жактан немени кыкты алып келип, мына жака дагы мынаны алсак, ушул жерге дагы жаңы верми реактор коебуз. Мындайынан узун кылып дарактын түбүндө деле боло берет бул. Ошону айтып коеюн. Теректер иче берет, баягы
жидкий биогумустун тереги иче берет. Гумусу сизге кала берет. Ээлеп иштете бересиз. Огородко кааласаңыз сатасыз. Азыр эми сиздерге мына жеп бүткөн таяр кыкты көрсөтөйүн. Мынакей. Жеп бүткөн. Бул жерде сөл жылан аз эле, бул тамак жок жерде болбойт булар. Уже кеткен. Мына жакта, мына чекеде, мына чекеде болот. Себеби үстүндөгү курук кыктардын бардыгын чекеге сүрүп түшүп, наркы четке борт кылып ошол бортко тыкканбыз. Бул жагын борт кылбай эле жөн эле сулап туруп жабып койгонбуз үстүн. Азыр мына жерди ачсам, ушул жерден түзүк эле, мына жерди ачайын. Түзүк эле сөл жылан чыгат мына. Сөл жыландын бардыгы ушул жерде азыр. Мынакей. Мында үйүлүп алыштыр. Ушул жерде тирилик кылып атышат булар азыр. Мынакей. Бир куча бул жака томолонуп кетти. Ушул жерде бардыгы тетиги жактагылардын бардыгы ушул жерге келген. Себеби ал жакта тамак калбады да. Ал жерде майда чүйдө анча-мынча калып калгандар бар бирок. Мынакей. Ушундай. Биз сиздерге эң биринчи баштагандар кантип биогумусту ажыратып алат, ошону көрсөттүк. Мына элегенден мындай сонун болуп калат бул. Чайга окшоп. Баягы байжи чайга окшоп сонун болуп калат мына. Майда болуп. Жей бергин келип кетет мунучу көрүп туруп. Ушул элеп алгандан кийин бул бир айдагы салкын караңгылатылган же караңгы комнатада бир ай сакталат. Бунун ичинде азыр кокондор бар. Майда чүйдө дагы сөл жандын балдары бар. Ошолор чоңоюп жетилгенде элек илешип калат. Ошондо дагы бир элеп алып туруп, анан буну ошол керек жарагыбызга, эгин-тегинге, огородко иштетсек боло берет. Мынабул эле элек болот биринчисине. Ушул элек менен эле элеп экинчи немеге реакторга сала бересиздер. Элеги бойдон алып барып, ана сиз даярдап койгонсуз да. Биринчи эки арабага салгансыз, эки арабаны жепти ээледиңиз. Ээлеп туруп, ошо ээлектеги отходту алып барып наркы 2 портерби, 1 портерби ошого сала бересиз. Сулап туруп салып коесуз, болду, кирип кете берет, жей берет. Анан дагы бир кызык нерсе, мына мешоктордо картошка эгип койдук, таза биогумуска. Топурак эч нерсе аралашкан жок. Ушуда картошка бар. Мына бирөөсү уже чыгып алыптыр. Көрөбүз, туугандар. Ушул каналдан көрөсүздөр, бунун результаты кандай болот? Бир мешоктон канча картошка алганга болот? Вообще өзү биогумуска картошка эккен болобу, болбойбу? Ошону ушул убакыттар өтүшү менен байкайбыз. Биздин каналда аңдып тургула. Каналдан буюрса көрсөтөбүз чыпталарды, мешокторду жарып, чогуу жарабыз буну. Мен видео кылып көрсөтөм, кайсы чыптадан канча мешок, канча килограмм картошка чыгат экенин буюрса көрөбүз. Каналга катталып, лайк басып, колдоп тургула туугандар. Биз сиздер менен барлык ушул сөл жылан, кык кантип иштетет, кандай кылып салат, ушундай видео консультацияларды чыгарып турабыз. Жана дагы башка рекламалык негизде видеолор чыгарып турабыз. Канал таркалыш үчүн, видео таркалыш үчүн лайкты сөзсүз басышыңыздар керек. Анан дагы сунуштар болсо, эмдиги видеодо кандай суроолоруңуздар бар, эмне жөнүндө видео кылайлы, комментарийге калтырып
кетиңиздер, биз сөзсүз видео кылып чыгарабыз. Анда эмесе рахмат. Бар болгула, сөл жылан баккыла, үй бүлөңүздөрдү ден соолугун ушул таза экологиялык, таза биогумус менен мөмө жемишти бышырып, жетирип жегиле туугандар. Рахмат.